Орто арыктыктардын таза суу көйгөйү чечилди. Элеттиктер 50 жылдан ашуун арыктан жана өзөндөн келген сууну ичип келишкен. Ал эми кыш мезгилинде ал сууда тоңуп калып, айыл эли ар кай жерден суу ташычу. Таза суунун чыгышына айыл жаштары ашар ыкмасы менен арык казып, суу өтүүчү 5 километр узундуктагы түтүктү сатып алууга райондук мамлекеттик администрация 1 миллион 150 миң сом бөлүп берген. Ушул эледен келген суу деле мурун деле аябай көйгөй болчу да. Сарайлар турат, мал сарайлар. Мал өтөт, киши ар кандай болот. Ушу 5 километр жолдон эми таза деп айтса деле болбойт болчу эле да. Бул негизи канал, бул сууга неметилген. Ошон үчүн биз головной тройник деп коет, ошондон 100 метр өйдөрөөк алдык. Ошо кандай болсо дагы өзөнгүн ичинен келген тазараак суу болсун деп туруп. Айыл тургундарынын айтымында арыкка суу келбей калганда малга суу берүү да чоң көйгөй болчу. Мындай учурда таза сууну 5 километр алыс жайгашкан Жибек айылынан ташып келишкен. Ага да унаасы барлар гана жетчү. Панфилов айылына барып таза сууну чакалап, кетип аткан таксисттерге беребиз, кетип аткан машинасы бар элдерге челектерибизди берип, ошентип суу ичип келгенбиз. Баягы жаш келиндер бар дегендей, жаш балдары барлар дегендей, бардыгына жакшы ийгилик болду, кош майрам болуп отурат. Чүй облусунда таза суу көйгөйүн жоюу боюнча облустун өнүктүрүү фондусу Арис программасы, Араб фондусу иштөөдө. Мындан тышкары 300 миллион доллар Кытай тарабынан грант бөлүнгөн. Ага аймакта суу сактагыч куруу пландалып жатат. Суу сактагыч жана экинчи момент ошо менен чогуу эле ОЧК-2 деген обходной чуйский канал 2-ни салып мына мартта президенттин тапшырмасы менен март айында баштайбыз курулушун. Ошондой эле бүгүн облус жетекчиси Панфилов районунун эли менен жолугушту. Грант катары берилген 300 миллион долларга дагы сугат маселесине байланышкан көйгөйлөрдү чечүү каралган. Мындан тышкары ички ирригациялык системаларды тазалоо тапшырмасы берилди. Бул ишке ашса, сугат суу тартыштыгындагы көйгөй азаят. Ошондой эле район жана облус жетекчилери жашоочулардын суроолоруна жооп берип, аймакта аткарылган жана алдыдагы иштер, бөлүнгөн каражаттар туурасында маалымат беришти. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.